Достор салам, 11-iyun 2025-жыл. Караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан деп Акылман Бакай ата ошо Манас эпосунда бир өзгөчө орду бар карыя деп айтсак болот. Айтматов районунун Аманбаев айыл аймагынын Карасай айылындагы ошо Актайлак мазарында Бакай атанын эстелиги ачылуу алдындагы ушу даярдык учурлардан тартып алган видеолор менен сиздер менен бөлүшкүм келип атат. Албетте ар бир иш чараны бир мындай көркүнө чыгарып, бир жогорку деңгээлде өтүшүнө салым кошкон адамдар арбын. Биз дагы ошол учурдан тартып алган видеолор менен бөлүшүп, эстелик болуп сакталып калсын деген максат менен ушул видеону сиздер менен бөлүшүп атам. Албетте учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетиш керек. Президент Садыр Жапаровдун оңгу жол жөнүндөгү жарлыгынын алкагында бул аймакта бул күнү улуттук баалуулуктарды даңазалаган майрамдык иш-чара өткөрүлөрү айтылат. Облустун баш аягынан чебер уздар чакырылып, алардын эмгектери келген коноктордун назарына коюлат экен. Айтматов районунун негизи көп улуттуу райондордун бири деп айтсак болот. Ошол жалпы бир 10дон ашык улуттун өкүлдөрүнүн тамак аштарын жасап, ошо көргөзмөгө коюшуларын бул жерде уюштуруучулар айтып өтүштү. Дайым жакшы иштер жайылталы деген максатта видеолор менен бөлүшүп калабыз. Анан ошо Бакай айылынын Карасай айылынын үстү тарабындагы ошо Актайлак мазары жерде болуп аткан иш-чарага даярдык учурдан сиздер менен бөлүштүм. Достор, ийгилик болсун. 11-iyun 2025-жыл.